Кадырма машина кеч каналынын көрүүчүлөрү, биз Ош шаарында Жапалакунаа базарынан видео тартууну улантуудабыз. 29 май 2022 жыл. Апта күнгө жекшемби Nexia, Tico, Hyundai Avanta 1, экилерди, Lanos 1 экилерди, жана Damas'lar бар болуп калса ошолорду тарткан кетемин. Дал ушул видеодон көрөсүздөр. Эми көбүнчөсү Nexia'лар түзөт видеобузду. Ушул Nexia'дан баштай берели. 2007 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 160 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы жана жайкы. Комплектациясына кайрылсак, электропакет, кондиционер барбы? Жок окшойт, а? Ушундай көрүнүштө. Nexia 2 2008 1.5 150 миң сом. 554 54 54 98. Тең жөнөкөй комплектация, подлокотник бар. Nexia'ны канча деп атасыңар? 155. 2005 Nexia 1. 155 миң сом дейт. Туманниктер бар. Так, электропакет, кондиционер барбы? Жок экен, а? Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Орточо комплектацияда. Lanos канча болуп атат экен? Канча деп атасыз? 150 миң. Lanos 1 1998 1.5 779 90 79 57 номеринде. 150 миң сом. Гидравлика, электрокөтөргүчтөр, айнектерин, кондиционер бар Кореяда. Алейкум ассалам, а? Жакшы, жакшы көрүп турлар. Сатылдыбы? Сатылды элекпи? Мына Lanos алдыңарбы? Lanos 1би? 2. 2би? Жылы канча? 2000. 2000. Канчага алдыңыз? 135. 135 жакшы алыпсыз. Жакшы, насип кылсын. Болду. Болду. Таныгандар комментарийге жазып коюңуздар. Болуптур. Ушул кишине. 2 2012 250 миң сом. 776 20 20 30 номеринде ээси. Электропакет, кондиционер, центр замок, пульту менен максималдуу комплектацияда экен. Мына ушундай. Анан Deo Nubira 2 2000 1.5 коробка автомат 160 миң сом. Nubirаларда бирок комплектация жакшы болот. Электропакет, электрокүзгүлөр, так, кондиционер, климат да экен болгондо дагы, мультируль, отургучтары велюрда. Өзү жакшы. Анан негедир мындай Lanos'ка караганда анча баланбайт да. Андан кийин кете берели. Бул жакта мына беле Nexia 2 2008 1.5. Так. Баасы канча болду бунун? Баасы канча болду? 165 миң. Самоделин мындай электрокөтөргүч кылып тур. Алдыңкы айнектери өзү жөнөкөй экен. Комплектация. Lanos Juliet hatchback 1999 1.5 150 миң сом. Түшүп берем деп жазып койгон. Механика
Машина кейджи. Avant'ın qanchada o'tadi ekan? Qancha deydi? 250. Aha. Hyundai Avanta 2. Haydovchida qo'vsizlik жазыгы бар ekan. 250 ming. Ko'rsatib qo'ydi. Aldı. Lanos qanchada o'tasiz? Qancha? 200 ming be. Aha. 2000-yılı çıkarılan Lanos 2 mi? Lanos 2. 200 ming so'm. Öyle. Lanos 1. Koreya. 1997. 1.6. Mekanika. Bol gene bunlar. 140 ming so'm. 140 ming so'm. Tak, no qanchadan ekan? Qancha ekan? 180 ming. Aha. Daha bir Lanos 1999 1.5 180 ming so'm. Lanos 1. Mekanika. Так, bu Nexia'nın облицовкаларын koygan ekan. Ekinin. Biroq Nexia 1 ekan 1995 Koreya 145 ming so'm. Только bastınız mı kamera qarab? Kamera O'zi Nexia 2 qilib qo'ygan, o'zi Nexia 1 bo'lish kerak. Bu Nexia 2 bo'lib turadi. Negadir? Ma'lumot qog'ozida shunday ekan. Men o'yimcha murдағы Nexia alып satqandan esi o'xshaydi, esi o'shonday o'xshaydi. Murдағы qog'ozini жазып qo'ygan ekanlar. Толқанды эле Nexia 2 bo'lib turadi bu o'zi. Lanta öyle. Nexia 1. ...2006 1.6 165 ming so'm. Esin байланыш номери. Так, ошондо электропакет, кондиционер. Бар экен, максималдуу комплектацияда. Ошонун жанында Hyundai Avanta 2. 1999 коробка автомат 1.5. Qanchada o'tasi var Avanta? 240 ming. Коробка автомат dedik. Подлокотник бар, haydovchida biroq qo'vsizlik жазыгы жок экен. Көрдүңүздөр. Мына лабо катары жактабыз. Басы такталган лаболорду көрсөтүүнү баштай берейик. Так, мола лабо. Салам алейкум. Qanchada o'tasыңар? 450. 2011 газ, заводской каркасный тент, багажник бар кабинанын үстүндө. 450 миң. Мына караңдар, көрүңүздөр. Кандайсыз, жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Бул жаңы келди, а? Жаңы келди. Бир жума болуптур. 2018 газ. Qanchada o'tasi эми? 530 ming. 530 ming. Багажник бар. Бул дагы свежий перегон. 2016 газ. Буну канча дейсиз? Буну 470. 470 ming. Бар 460 15. Жүргөн ол. Бул Кыргызстанда жүргөн, а? 1 жыл жүргөн. 2015. Буну канчада o'tasiz? 460 ming so'm. Ökö birдей эле экен да, мында караганда. 10 ming fark. 10 ming эле экен да. Болду. Дагы лабо. Улам азмат жүргөн. 460 туруп атабыз. 460 ming. 2015. Заводской газ. Бул да Кыргызстанда 1 жыл жүргөн дейт. Болду. Жакшы болуптур, жакшы сатып алыңыздар.
Ага. Так, мына жерде Қытай унасы Жак. 2010 350 000 сом алмашу жолдору бар екен. Азыр сурап билип берем. Коробка механика, дубль кабина айтмакчы. Мына көрүп алыңыздар. Порту лабодо эле экен, узундугу. Турасынан уже портерден кем калышпайт. Мына салону Мотор бензин. Бензин бе? Ага. Жакшы. Узун турасын билесиңби, порттун? Билбейсиң, а? Бирок неме узуну порт лабодон узундураак экен. Жакшы, болуптур. Так, уланта берели. Лаболор бирок өткөнкү апталарга салыштырмалуу көбүрөөк чыгыптыр. Өткөн аптада жаан-чачын жаап анча болбоду эле. 1998-жылы чыгарылган Дамасты көрүп коюңуздар. Баасы такталбаса да көрсөтүп коюп атам, себеби Дамастар аз эле чыгат. 2017 Лабо канча деп атасыңар? 500 000. Заводской каркасный тент, багажник бар бунда дагы. Силерки канча? 450. Ага, бул деле 2017. Нарашка коюлган экен бортунда. Бул качан келди? 3 жыл болду Кыргызстанда жүргөндө. Бирок жылы жаңыраак экен да. Жакшы. Бензин экен, газ эмес, бензин экен. Анан мага ушул Лабо айдап аткандар айтып коюңуздар, кандай газ жакшыбы, бензини жакшыбы? Комментарийде жазып калтырып кетиңиздер. Эмнеси менен жакшы болсо дагы ошону дагы себебин жазып коюңуздар. 2017 Дамас, Корея, Дамас 2, газ, жүк ташуучу. Басын жазбаптыр. Дамастын басы канча болуп атат? 170? 270 бе? Дамас 1. 1997. 270 000 сом. Üçüncü катар барбы же жокпу? Жок экен, анда грузопассажир болуп калат экен да. Болду. Эми Тико жака өтөбүз. Мына ушул Тикодон баштайлы. 1995 механика 90 000 сом айтылыш баасы. Тико канча деп атасыңар? Баасы 150? 150 000 экен. 1996 механика. Езин байланышына бери. Кайсы? Мынау канча деп атасың? Басы канча? Кайсыны айтып атасың? Мынау айтпайсың банан. Канча басы? Канча деп атасың? 120. 120 000 сом ушул Тико. 1995 механика. Автомат. Сеники? Точно? 65 000 деп атасың? Боло турган 65. Молодец. Жакшы, ушинтип эле айтып койсуң. Мына Тико автомат 1997 65 000 сом. Мотор коробка кандай? Зор. Айдаш эле керекпи? Толк айдаш керек. Болду анда. 65 000га мынаки жакшы айтты өзү. Азыр деле көрөсүздөр, анализдеп көрүңүздөр. Эми биягы бирок неме болгон экен, а? Лонжерон жасалган окшойт, а? Болуптур, эми акчасында жараша болот. Машина кейч каналы. Альтоу? Дайхатсу не болуп калат эле? Кори? Куаре эмеспи? 1989. Ошо мындай кузовундагы булар эсимде деле жок да. Ушуга. Тико деп коюптур, Дайхатсунда Тико болуп коюптур. Болуптур, жакшы. Канча деп атасыңар? 100 ака. 100 000 сом.
Мынаки, мына жигитти таныгандар салам айтып койгула, комментарийде жазып койгула. Мындан кийин Тикону канча деп атасыздар? 180 миң. Кеми бар дейт. 1996 механика. Мынандай багажник коюп тур, рейлинг. Кемин канча берип бересиз? Тикоңузго жакшы эле экен, уят кылбай турган экен. Болот экен. Боло турган айтып бериңиз. Өткөсүн 140ка. Жакшы. Көтөрүпсүз, а? Yo, nima qilganman? Yangi amalga qo'yganman, ikki prujinalar yangi. Amalga yangi prujinalar boshqa qo'ygan. Ошо амортизатор жан коюлса ушунда бийигирээк болуп калабы? Yangi. Салагондар. Ошо бийигирээк болуп турат да. Жакшы. Болуптур, жакшы сатып алыңыз. Андан кийин канча деп атасыздар, Тико? 100 миң. 1996 механика 100 миң сом. Балыптыр. Тиколар көп, аябай көпчүлүктүр чындыгында. Бул аптада. Эми билбейм, барган сайын көбүрөөк табылып башташы мүмкүн. Сезон деле келип баштап атат, машиналар бир аздан болса да өтүп баштоодо сатылыпчы. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Адаттагыдай эле ушу суранычтарыбызды эске алыңыздар, лайк басып, комментарий жазып койгонду